Мен өзім ошол импичмент кагазын көрө алган жокмун. Кыргызда жакшы сөз бар го, шамал болбосо чөптүн башы кыймыл деп айтып. Коркутуу, үркүтүү албетте болгон. Экинчи кишинин командасы болгон деп ушундай биз да угуп атабыз да. Импичмент берүүгө бүгүнкү күндө негиз жок да. Мен эч кандай тиешем жок. Мен эч кимдин командасында эмесмин. Президент толугу менен азыр парламентти бийлеп атат деп койсок болот. Кыргызстандагы соңку саясий окуялардын эпкини жогорку кеңешке көбүрөөк тийди көрүнөт. Парламент төрагасы баш болуп кеминде 8 депутат мандатын тапшырып кетти. Баары өз каалоо менен деп арыз жазганы менен бир да депутат эмнеге кетип жатканын так ачык түшүндүргөн жок. Айрымдары ден соолукка байланыштуу деп жөө келтирди, башкалары саясий туруктуулук, элдин тынчтыгы деген жалпы сөздөр менен чектелди. Бирок коомдо мунун артында мындан да олуттуу себептер болушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Айтпай дебей күтүүсүздөн мандатын тапшырып жаткан депутаттардын айыбы эмнеде? Алар ичара бөлүнүп жарылууга жол бергенби же жөн гана саясий күрөштүн курмандыгына айланыштыбы? Президентке каршы кутум аракети болгонбу? Дагы бир катар депутат мандатын тапшырат деген маалымат чынбы? Бул тууралуу жогорку кеңеш өзү эмне дейт? BBC депутаттар менен баарлашып дал ушул суроолорго жооп издеп көрдү. 75 кишинин президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча парламентке жөнөткөн катынан кийин айрым депутаттар мандатын тапшырууга аргасыз болду. Кат коомчулукта кызуу талкуулангандай эле парламент ичинде да бир топ саясий интригаларды козгоду. Бул тууралуу президент Жапаров өзү да бир нече жолу айтып, соңку рет жогорку кеңешке келгенде катуу эскерткендей болду. Жакында жогорку кеңеште бир окуя болду, аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Айрым депутаттар бөлүп жарууга аракет кылышты, тиги тарап, бу тарап деп. Бирок убагында токтотуп калдык. Урматтуу депутаттар, элдин элегинен өтүп, шайланып келген эл өкүлдөрү сиздер ушинтип олтурсаңыздар, анан карапайым эл каяка барат деген ой келди да мага. Ошондуктан мындан ары андай терс иштерди жасабайлы, мындай бөлүнүп жарылуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат. 75-чилердин кайрылуусу жарыяланып, ага уда Жапаров Ташиев тандеми ыдырагандан кийин социалдык тармактарда спикер Нурланбек Тургунбек уулу төрагалыктан кетет экен деген маалымат тарай баштады. Ошондой эле мандатын тапшырат деген депутаттардын тизмеси пайда болду. Көпчүлүк аны фейк маалымат катары кабылдап этибар албаганы менен акырындап дал ошол тизме боюнча депутаттар биринен сала экинчиси мандатын тапшырып кете баштады. Алгачкылардан болуп Элдар Сулайманов депутаттык креслодан баш тартты. Анын аты буга чейин да коомчулукта талкууга түшүп, мурдагы жубайы тарабынан үй бүлөлүк зомбулукка айыпталып келген. Андан кийин Нурланбек Тургунбек уулу чын эле жогорку кеңештин төрагалыгынан кетип, көп өтпөй депутаттык мандатынан баш тартты. Ал муну ден соолугу менен байланыштырып, эч кандай саясий интригага аралашпаганын Facebook баракчасына жаза кетти. Мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. 23 февралда дагы бир депутат Кундузбек Сулайманов мандатын тапшырды. Ал коомдо бөлүнүүнү күчөтпөө үчүн ушундай кадамга барганын айтты. Ага чейин социалдык тармактарда Сулайманов жана электр станциялары ишканасынын мурдагы директору делген адамдын кадр маселесине байланыштуу телефон аркылуу сүйлөшүүсү тарап кызуу талкууга түшкөн. Сулайманов ал жерде сөз болгон бала менен жеке тааныштыгы болбогонун, ага жетекчилери тарабынан кысым болуп жатканын угуп, маселени тынч жол менен чечүү керектигин айтканын билдирген. 10 мартта Кубанычбек Коңгантиевдин мандатынан ажыратты. Расмий маалыматта ал өз каалоосу менен арыз жазган айтылган. Бирок ага чейин интернетте Коңгантиевдин ишмердигине байланыштуу видео тарап, анда ал мыйзамсыз жол менен эбегейсиз мал-мүлк топтогону маалымдалган. Көп өтпөй ал кармалып 2 айга камакка алынды. Болуп өткөндөр боюнча өзү үн каткан жок. Депутаттык мандатын Курманкул Зулушов да тапшырды. Ал буга байланыштуу ак да, көк да деген жок. Зулушов депутат кезинде жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетин жетектеп турган. Бул 75 кишинин парламентке түштү делген каты каралышы мүмкүн болгон негизги комитет болгон. Мандатын тапшыргандардын арасында Шайырбек Ташиев да бар. Ал бул чечимди өлкөдөгү туруктуулук, тынчтык менен байланыштырды. Ага чейин медиада Шайырбек Ташиевдин суракка чакырылганы кабарланып, андан тышкары чет өлкөдө кумар ойноп $1 миллион ашуун сумма уттуруп жибергени тууралуу видеолор тараган. Анын аты Кыргыз нефтегаздагы коррупциялык схемалар боюнча иликтөөдө да айтылып жатат. Ташиевдер мунун баары алардын үй бүлөсүнө болгон каралоо экендигин айтышууда. Андан сырткары Нурланбек Азыгалиев жана Гүлсүн
чыккан Жунушалиева да өз каалоосу менен жогорку кеңештен кетти. Болуп жаткан саясий кырдаал менен дал келдиби же жокпу, Айтор 13 шайлоо округундагы маселе да чечилип, талапкер болгон 3 адам мандат алды. Ошентип саясат курчуп жаткан учурда Талант Мамытов да парламентке келип калды. Мурдагы спикер, саясатта тажрыйбалуу фигура катары белгилүү Мамытов парламентте ант берген соң дароо 75 кишинин кайрылуусу боюнча юнгатты. BBC депутат менен байланышып, окуя кандай нукта өнүккөнүн сурады. Бул кат келип жалпы бөлүмдө каттар бөлүмүнө келип катты алып, анан төрага келип түшкөн. Ошол кездеги төраганын намына келип түшкөн. Бирок ал командировкада болгонуна байланыштуу орун басарга, андан кийин профилдик комитеттин төрагасына келип түшкөндүгүн бул болгон окуя. Ошондуктан бул маселени парламентке алып кирбей эле түздөн-түз конституционный сотко жиберсе, парламентте мындай саясий интригалардан жана мындай маселеден алыс болот эле дагы көптөгөн биздин ушул парламенттин депутаттары дагы бул бүгүнкү күндө мындай бул маселеге дуушар болбойт эле. Күн тартым долбоор боюнча кандай? Профилдик демекчи, бул жерде жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети жөнүндө сөз болуп жатат. Учурда бул комитеттин төрагасы менен бирге орун басарларды алмашты. Ошол кезде төраганын орун басары болуп турган Кубанычбек Самаков каттын комитетке келип түшкөн-түшпөгөнү тууралуу буларды айтып берди. Мен билем, ошол 75 адамдын кат жазганы жогорку кеңешке түшүп, бирок отделге келип конституционный комитетке алга кат кирген эмес. Кайра артка тартылынып алган жөнүндө маалыматым бар. Курманкул Токторлу Жулуштун жумуштан именно ошол кагаздын негизинде жумуштан кетүүсү себеп болгону азыр так конкреттүү түрдө ал жөнүндө эч кимде маалымат жок. Бул кагаз келип түшкөнү боюнча азыр жогорку кеңештин ичинде дагы өзүнүн иликтөөсүн жүргүзүп болгон материалдардын баары тең укук коргоо органдарына берилип, ошол жерде тергөө жүрүп аныкталып аткан учур. Мен ошонун алкагында билдим. Ат тезегин кургатпай депутаттардын биринин артынан экинчиси мандат тапшырып жатканы коомдо ар кандай суроо жаратты. Айрымдар муну парламенттеги ыктымал бөлүнүп жарылуу менен байланыштырып жатышса, башкалары моралдык жоопкерчиликтин белгиси деп сыпаттап жатат. Редакция чындыгында окуя кандай болгонун алардын өз оозунан угууга аракет кылды. Бирок айрымдары менен байланышууга такыр мүмкүн болгон жок. Байланышка чыккандар болсо комментарий берүүдөн баш тартты. Мандат тапшырган кишилер боюнча айтып турган болсок, так эс айта албайм, анткени алар менен жеке сүйлөшкөн жокмун. Талкуу деле болгон эмес. Алар өзүлөрүнүн арызын тапшырып эле берил деген нерсе бар. Бирок мындай сергек акыл жүргүзө турган болсок, акыркы саясий окуяларга байланыштуу деп айтсак туура эле болот. Балким тарт чөйрөлдө болгон болушу мүмкүн. Анан азыркы окуяларда ошонун бир натыйжасы болушу мүмкүн. Бирок жалпы депутаттар арасында андай талкуу маселе жаралган эмес. Конечно, бир демеси бар. Жөн эле өзү калуусу менен кетпейт. Жөн эле бир дагы бизнес өзүнүн мүлктү даже мындай керек болсо мамлекетке жөн эле бербейт. Жогорку кеңеште айтып атышат, бул экинчи кишинин командасы болгон деп ушундай биз дагы угуп атабыз да. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, шамал болбосо чөптүн башы кыймыл деп айтат, дарактын башы кыймыл деп айтат. Ошол сыяктуу балким күнөөлөрүн көргөндөн кийин, мен айтпадым, тергөө иштери, амалдары жүрүп жатпайбы бүгүнкү күндө. Балким күнөөлөрүн көрдү. Анан ошону дагы ырбатып жибербейин деп, ошо иштерди ырбатып жибербейин деп, анан бир келишим менен келишип, тергөө иштери менен анан унчукпай эле мандатын тапшырып кете атпайбы. Мен ошого таянат элем да. Эгерде алар жөн жөрдөн күйүп атса, ак жерден күйүп атса, жанагындай ушактар менен ишенип кетип, ошо ушактардын арасына кирип кетип, интриганын арасында жок жерден аны мандатын тапшырды атса, ал келип чындыкты айтып, акыйкатты айтып, өзүнүн үнүн угусуп кетмек деп ойлойм да. Демек андай болгон жок. Сөздүн ачыгы ушул да, андай болгон жок. Анан ошол үчүн жанантип мандаттарын өздөрүнүн каалоосу менен барып жазып берип атат. Жардамчыларым айтып, ушул Конституционный комитетке келип түшүптүрбү, эмне болуптур тагдыры деп мен деле бир мындай байкаштырып сураштырып көрдүм, бирок биле алган жокмун. Ал эми келсе Конституционный комитетке келмек. Ошол жактан эгерде колдоп анан палатага алып түшүшкөндө
Анын эми аягы жакшылыкка алып бармак эмес да. Бизде комитеттерге мындай инфодокус менен эме менен түшкөн эмес да. Мен ичине көргөн жокмун, сураштырып таба алган да жокмун да муну. Дагы ким канчалык деңгээлде жогорку кеңештин ичинен депутаттар кетет экенин билбейм. Бирок мен эсептейм, ойлойм да, ушул азыркы кетип аткандардын көп эсеси ушул баягы Камчыбек Кадыршаев менен чогуу командада жүрүп, бирге иш алып барып, анан баягы өздөрүнүн моралдык жагын карап мандатын тапшырып болуш керек деп эсептейм. Баягы бир кандай реплас иштерге барган барбаганын билбейм, бирок моралдык жагынан биз дагы орусча айтканда солидарность деп коет го. Ошол себеп менен мандатын тапшырып атат го деп эсептеп атам мен. Социалдык тармактарда кайрылуу жолдогон 75 киши президенттик шайлоону тезинен өткөрүүгө чакыруу менен башка да максаттарды көздөгөн болушу мүмкүн экени айтылып жатат. Чындап эле маселе президенттин бийлигине коркунуч туудурганбы? Ошондой сөздөр эми айтылып атат. Эми биз эми импичментти берүүгө бүгүнкү күндө негиз жок да. Ал өзү эми биз ар бир нерсени ушак аянга эмес, биз так мыйзамга, жоболорго токтолушубуз керек да. Мыйзам бар, кайсы учурда импичмент жарыялайт, кайсы учурда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүлөт деп. Бул бардыгы мыйзам так айтылган. Кайсы учурда мөөнөтүнөн мурда шайлоо. Биринчиси президент өзү арыз жазганда, экинчисинде ооруп калганда, үчүнчүсүндө президент каза болгондо, төртүнчүсү жана ошо депутаттар бул импичмент жарыялаганда. Анда ошол 90 депутаттын 45-и алар өз демилге чыгарыш керек. Ал эми бунун бардыгы кайсы учурда жана жазылган, эгерде президент тарабынан мыйзам бузуулар болсо, анан бул ал бардык негизги фактылар башкы прокуратура тарабынан аныкталат. Анан Конституциялык сотко чыгарып жөнөтүлөт, Конституциялык сот анан токтом чыгарат. Ошол 4 учурда анан кийин бул негиз болот. Бүгүнкү күндө негиз жок ал боюнчачы. Мен өзүм ошол импичмент кагазын көрө алган жокмун. Эгер көрсөм айтат элем, бирок кандайдыр бир аракеттер болгон. Эгер сөздөргө таянып айтсак, ошондой болгон деп айтса болот. Мен юрист катары конкретно фактыга таянып айтышым керек, ошондуктан мен жеке позициям бул жөнүндө президент дагы негизи өзүнүн оюн айтып кетти. Бул жерде жанагы ошого байланыштуу иш аракеттер болгондугун. Мен деле тастыктайм, ошондой аракеттер болгон. Эми кандай деңгээлде, кимдин кандайча бул иш аракеттерге катыштыгы бар же жок, аны тергөө аныктайт. Деген менен коомдук сайттарда мандатын тапшырат деген депутаттардын аягы суйла элек. Дагы бир канча кишинин аты аталууда. Аларга микрофон сунуп, чын төгүнүн сурап көрдүк. Мен деле ошол сиздер сыяктуу эле соц тармактардан өзүмдүн атымы, фамилиямды көрүп алып атам. Анан эми мен толук кандуу ишеничтүү түрдө айта алам. Бул 75 аксакалдын каты боюнча жана ошондой эле сүйлөшүлгөн сөздөр боюнча мен эч кандай тиешем жок. Ал жерде менде маалыматым дагы жок болгон. Бул эмени мен ушул жерге келип таң калуу менен мен дагы кабыл алып окугам. Мен буну ишеничтүү түрдө айта алам. Анан эми кайсы бир фейк аккаунттар аркылуу же дагы бир башкалар аркылуу тизмеге кошуп атканын мен түшүнбөйм. Бир конкреттүү бир негиз болуш керек да. Ошондуктан мен мындай кесел айта алам. Ол боюнча мен эч кандай тиешем жок. Мен эч кимдин командасында эмесмин. Мен элдин командасындамын. Да, соц тармактарда менин адресиме кээ бир блогерлер аркылуу тиешелүү кароололор жүрүп жатат. Мен ага көңүл бурбайм. Себеби алардын бардыгы чындыкка дал келбейт, туура келбейт. Мага күтүүсүз болду. Муну кандай себептер менен кайсы маалымат каражат булактары чыгарып атканычы. Анан мен да бүгүн да мүмкүнчүлүктү пайдаланып айтып кетейин. Эгерде жанагындай бизде болуп кеткен жана сиз айтып аткан иштерге байласа жаңылышат. Мен андай иштерди башында да айтып кеттим. Мыйзамды так сактаган, так билген депутат катары мен андай иштерге эч убакта барган да эмесмин, барбаймын. Ал эми эмне себептен чыгарып атканын балким ошолорду айтпай атат. Мындай эмне себеп менен ошол жака мени чыгарып кошконун аларды айтып коюш керек эле да, бир маалымат берип коюш керек эле да. Бул иштин үстүндө. Демек, балким көрө албаган ушундай маалымат каражат булактары бар же бир какой-то мындайча айтканда фейктер бар. Интернетте жаза берет. Азыр кетет деп баарын эле жазышы мүмкүн. Мисалы үчүн биз деле көрүп атпайбызбы?
азыр мына кеткенден кийин башка жана списоктогу ошол округдогу кийинки добуш алган кандидат өтүп келет да, алардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ушуна жазып коет, ал ушактарга мен депутат болгондон кийин андай ушак сөздөрдү эч качан айтпайм. Расмий гана бир далил менен болсо анан сүйлөп айтайын. Мурдагы депутаттардын айрымдары да мандатын тапшырганга чейин дал ушундай сөздөрдү айткан. Бирок кийин үн катпай, жүйөсүн түшүндүрбөй мандатын тапшырып кете берди. Алардын мындай мамилеси коомдо жоопкерчилик маселесин да козгогондой болду. Эми эң аз дегенде бул эң эле аз дегенде ошол элине түшүндүрмө берип кетиш керек болчу да. Эмне себептен мындай болуп аткан? Булар өздөрүнүн шайлоочуларына мындай 0 кылып коет да. Эч кандай эчтекеси жок эле, жөн эле тынч эле кетип коет. Кандай болот? Элдин алдына ошончо эл шайлагандан кийин элдин алдына чыгып, жоопкерчилиги бар, ошончо элдин алдына чыгып турат керек болчу. Ушундай. Же кечиримди сурайм, же ушундай кырдаалдарга байланыштуу деп туруп, мындай эле жөн эле кайрылып туруп кетип калган, мен бул туура эмес деп ойлойм. Парламент бул элдин күзгүсү да. Мен жана башында айтып кетпедим, депутаттар эмнеге жанагы кетип аткан депутаттар оңойчулук менен эле мандатын берип туруп кетип калып атат. Анткени алар ошондой келген. Ачык сөздө. Депутаттардын көбү бул маселеде ачык сүйлөгөндөн карманып этият болуп жатышат. Бирок сырттан көз салып турган айрым саясатчылар парламентте президентти кызматтан алып түшүү аракети болгонун ачык эле айтышууда. Биздин мамлекетте оппозиция эмес, журналисттер эмес, эл эмес, бийликтин ичинде жүргөн, парламентке келген адамдар саясий дестабилизация, саясий кризис уюштуруу менен президентти кызматтан мыйзамсыз же болбосо кандайдыр бир күч аркылуу алып түшүү аракети болгон. Төрага баш болуп бир нече депутаттын кетиши бул түздөн түз Ташиевдин жардамы жана колдоосу менен келген депутаттардын кызматтан кетиши. Биз баарыбыз жакшы билебиз, Ташиев мырза кызматтан кетти. Ал кызматтан кетүүнүн негизги себептери болуп, биз ачыгын эле айтышыбыз керек. Парламент ичинде Ташиевдин тарапташтары, күчтөрү президентти алып түшүү, кызматтан кетирүү аракетин баштаган. Ачык сөз, ошол Ташиевдин колдоосу менен келген депутаттардын баардыгы биргеликте президентти импичмент жолу менен кызматтан четтетүү, тез аранын ичинде жаңы шайлоо өткөзүү аракетин көрүшкөн. Мен башкача айтат элем. Буга чейин бир нече чакырылышта депутат болуп парламент табиятын жакшы билген Исхак Масалиев жогорку кеңеште болуп жаткан соңку окуяларды тазалануу процесси катары мүнөздөдү. Бирок бул кимден жана кандай депутаттардан тазалануу? Акыркы күндөргө чейин бул жогорку кеңеште президент эмес, Камчыбек Кыдыршаевич башкарган белгилүү болчу да. Бүгүн бир аз башкача өзгөрүп кетти. Көптөгөн депутаттар анын көз карандысынан чыгып кетти. Анан адаттагыдай алар эгемендүү жүрө албайт. Сөзсүз бирөөнүн карамагында болуш керек деп президенттин карамагына өтүп кетишти да. Бул табигат ушундай жол менен шайлоого барган депутаттар эмнегедир сөзсүз шепти табыш керек, шепке кызмат кылыш керек деген адатыбыздан кача албай атабыз да. Бул чоң көйгөй бизде. Азыр мурунку сиз айткандай Ташиевке көз карандуу, Ташиевден корккон парламенттин мүчөлөрү толугу менен азыр президенттин алдына шеф биз сизге келдик деп өтүп кетишти. Президентке каршы бирөө сөз сүйлөй албайт, ага сын пикирди айта албайт, пикирин деле үн чыкпай отуруп бир да сөз айта албайт да. Ошондуктан сиз айткан туура өтүп кетти. Президент толугу менен азыр парламентти бийлеп атат деп койсок болот. Башынан эле 21-жылдан бери Саясий ишмер Өмүрбек Субаналиевдин айтымында да 8-чакырылыштагы жогорку кеңештин курамынын басымдуу бөлүгү Камчыбек Ташиевдин таасири жана колдоосу менен келген. Мындай шартта улам бир депутаттын мандатын тапшырып кетип жатканын жөн гана жеке чечим менен түшүндүрүү кыйын. Анткени парламенттин көбү 80-90% бул Ташиев топтогон депутаттар өтүп келген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийлик алардын көбүн ушундай сунуш берди, что алардын көбү кетип калды. Кандай сунуш бергенин эми элдин баардыгы ошону табышмактуу болуп атат да. Анткени ошо депутаттардын аябай көп шайлоочулары бар болчу, ошолор менен эсептешпей эле көбү кетип калды да.
коркутуу үркүтүү албетте болгон. Ошон үчүн алар ошондой чечимге барды деген кысым болду да, мындайча айтканда саясий кысым болду. Ошого булар макул болду. Экинчиден, мен ойлоп атам, ал депутаттар деле саясатта такшалган ишмерлер, алардын бардыгы. Алар ойлоду, все равно чоң өзгөрүүлөр болот деп. Булар деле бир өзгөрүүлөргө ишенип туруп эле азырынча кетип туралы деп коюшту. Анткени булар чоң шайлоодо чоң иштерди жарата турган депутаттар да. Биринчи, экинчи, үчүнчү списоктагылардын көбү эле бул Ташиевдин кишилери эле. Бир кишиден экинчи кишиге эле алмаштырып койду. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул ал маселени чечпейт. Негизи эле соңку окуялар парламенттин ишмердигине, кадыр-баркына кандай таасир тийгизди? Жогорку кеңеш учурда чындап чечим кабыл ала турган көз карандысыз органбы же формалдуу институтка айландыбы? Ошого баратат. Ошол формалдуу баш ийген, эч ким баарынан корккон институтка айланып баратат барып. Мына мен 5 чакырылыштын депутаты болдум. Мен салыштырма кыла аламын. Себеби мен кайсы депутаттар ким болгон, кандай болгон, баарына мен көзүмдүн алдында өтүп, мен депутаттардын сапатын, депутаттардын деңгээлини, эрдигини мен көрүп жүргөм да. Ошондуктан өзгөрүп атат деген сиздин пикириңизге мен кошулам. Өзгөрүп атат. Барган сайын депутаттар, жеке депутат өзүнүн мурункудай эрдигини жоготуп атат да. Бирөө деп кыйкырып койсо коркуп калып атат. Бирөө катуураак карап койсо, мындай кабагы менен карап койсо коркуп калат. Анан шайлоочунун укугун коргой албайт, айта албайт. Айтса балага калам деп эмне кереги бар деп. Андан көрө мен акырын барып өкмөттүн башчысынан мен мектебиме кичине акча бөлүп бер, мен жолума мектеп акча бөлүп бер деп ошо мен тиричилик кылып атам да. Ушундай депутаттар көбөйдү. Ал эми мурункудай көз карандысыз өзүнүн пикирин ачык айткан депутаттар азыр саналуу болуп калды. Кыргызстанда дайыма эле ушундай болуп аткан. Негизи мына Сооронбай Жээнбеков, Атамбаев эки киши урушуп кеткенде ушундай эле биякта парламентте ушундай болгон. Ошон үчүн башка депутаттарга мен кеңешти берет элем да, дайыма ушундай бөлүнбөй эле депутаттын ишин кылыш керек. Саясий интригага кошулбай, мыйзамды чыгаш керек, элге берген убаданы аткарыш керек, эл менен жолугуш керек, каттарды жазыш керек, мыйзам долбоорлорду чыгарыш керек. Ушундай депутаттык жумуштар көп эле чынындачы. Андай саясий интригага кошулуп андай кылбаш керек да. Ошондо мен ойлойм, депутат эң мындай жакшы иштеп аткан депутат катары бааланат. Ошентип 75-чилердин кайрылуусу Кыргызстандын бийлик сересиндеги бир катар өзгөрүүлөргө жол ачып, болжолдуу саясий күрөштү ачык чыгаргандай болду. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматынан алынгандан кийин парламенттен тышкары аткаруу бийлигинде да, күч органдарында да далай жетекчилер алмашты. Азырынча Ташиев өзүнүн кызматтан алынышы, парламенттеги сөз болгон бөлүнүп жарылуу сыяктуу маселелерге комментарий бере элек. Дээрлик бир айдан кийин чет өлкөдөн кайтып келген Ташиев каралоо жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелди. Кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом, же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкынан кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим баардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын, жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышы шайланып келгенине 4 айга чукулдап калды. Бул аралыкта 8 депутат мандатын тапшырды. Дагы бир депутат тагыраагы Жанар Акаев аткаруу бийлигине кетти. Бул кыска аралыкта эле парламенттеги 90 депутаттын 10% алмашты дегенди билдирет. Алар соңку окуялардан улам жоопкерчилигин сезип кетип жатабы же кандайдыр бир кысым барбы, аны так айтуу кыйын. Бирок Кыргыз парламенти мындан да оор, чыңалган учурларды башынан өткөргөн. Кайсы бир жылдары эл өкүлдөрү атылган трагедиялуу учурларда болгон. Тарыхта нечен сыноолорду башынан өткөргөн бул дубалдар дагы кандай саясий тирештерге күбө болору белгисиз.